бардык эле социалдык тармактарчы, мисалы Facebook, Twitter. Жарандык журналистиканы жайылтуу боюнча 2 күндүк окутуу башталды. Мында кошуна Өзбекстанга жакын жайгашкан чек ара айылдарынын активисттери чакырылып, чек ара айылдарындагы көйгөйлөрдү массалык маалымат каражаттары жана социалдык түйүндөр аркылуу жайылтуу үйрөтүлүүдө. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мына интернет байланыш, социалдык тармактар кеңири жайылган мезгилде ошол эл арасынан чыккан активисттер жарандык бир өзүнүн позициясын билдирип, болуп жаткан окуяларга карата, кырдаалга болуп жаткан жакшы демилгелүү иштиктүү аракеттерге карата өз ой пикирин билдирүү мүмкүнчүлүгүн жайылтуу максатында уюштуруп жатабыз. Учурда социалдык түйүндөр аркылуу ар бир жаран маалымат таратууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок туура эмес жарыяланган маалыматтар эки элдин ортосундагы түшүнбөстүккө алып келиши мүмкүн. Ошол себептүү бул багытта этиет мамиле талап кылынары айтылат. Жарандык журналистика бүгүн өтө зарыл болуп турат чек аралаш аймактарда айрыкча. Анткени чек арадагы ошол чек аралаш аймактардагы болуп аткан окуяларды кесипкөй журналисттерге туура эмес маалымат жетип калып атат да. Анан ошол жерден маалымат булагын табуу кыйын болот көпчүлүк учурда. Анан ошол жердеги чек арадагы айылдарда бир кандайдыр бир маселелерди, көйгөйлөрдү ошол учурда жетишкендиктерди алып чыгуу дагы бул жарандык журналистикага муктаж болуп атат. Деген менен массалык маалымат каражаттары аркылуу чек ара аймактарында чыр-чатактар тууралуу маалыматтар басымдуулук кылат. Ал эми эки өлкөнүн чектеш аймактарында достукту даңазалаган иш-чаралар, спорттук оюндар кабарланбай калат. Эки айылдын ортосундагы мисалы спорттук оюндар дейбизби, ынтымакка чакырган кандайдыр бир демилгелер, иштиктүү аракеттер тууралуу биз ушул жерлерде болуп жаткан окуяларды кеңири жалпыга маалымдоо каражаттарына чагылдыруу максатында атайын жаш активисттер арасында топторду түзүп, алар ушул багытта иштерди алып бармакчы. Бүгүнкү болуп жаткан семинар бизге тренинг аябай жакты. Эмне дегенде себеби биз ушул жарандык журналистика эмне, вообще өзү эле журналист деген эмне, кандай иш алып барат, кандай кылып элдерге терс таасирин тийгизбөө же болбосо ошондой өзүнүн бир болгон эмелерин биз үйрөнүп жатабыз. Окутуунун катышуучулары алган билимдерин өздөрү жашаган аймактарда жаңылыктарды, жакшы демилгелерди жана көйгөйлөрдү жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо жана социалдык тармактарда жайылтуу багытында ишмердүүлүктү жүргүзүүнү үйрөнүшөт. Муну менен чек арадагы келишпестиктердин алдын алууга шарт түзүлөт. Нургазы Жайнаков, Жыргал Айтматов, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.